Аксай районунда негизги соода борбору мына ушул чөлкөмдө болгон туугандар. Мына ушул жол менен басып келсеңиз, түп-түз Өзбекстанга өтүп кеткенсиз. Өзбекстандыктар түп-түз эле биз жакка өтүп келишкен. Дарыянын аркы бети дагы, бул бети дагы чоң базар болгон. Мына ушул жерде Союз убагынан бери күтүрөп, түкүрөп турган өтө чоң тарыхы бар, өтө узак убакытта көп мамлекетибизге пайда алып келген, экономикалык жактан өтө чоң кирешелерди алып келген базарлардын бири мына ушул жерде Үчкоргон базары болгон туугандар. Могул жакта ушул көпүрөдөн түшкөндө катар дүкөндөр болгон. Буну биздин Үчкоргон базарына келип соода кылып жүргөн кишилер, жаштарын билбедим го, бирок улуу муундар жакшы билишет. Аксыда эң көзгө базарлык базар мына ушул жер болгон туугандар. Мына жерлерде сары май саткан, бал саткан эжелер отурушкан, тоодон келген эжелер. Биз кичинекей чагыбызда ушул жерден чыгып келип туруп, ошол бал, сары май сатып алчубуз. Ушул жер быкы-чыкы болуп ушундай адам батпай турчу эле. Ызылдап. Анан кийин мына зданиялар салынды. Мына жактарда чайкана болгон. Бул зданиялар салынды, бирок иштеди, иштебеди билбей калдым, иштебейди окшойт. Бул жерде биринчи эт сатканы деп бөлгөн беле, кийин кийимдерге деди, кийим продуктага деди, кыскасы бардыгына берип чыгышты. Акыры бул жер дагы иштебей калды. Ушунча жер убал болуп калды туугандар. Эсип атасыздарбы? Ушул базарга келген кишилер жакшы билет. Бул жагы ушунчалык адам көп болуп, биз кичине чагыбызда бат жемес бул жерлерге же. Ушунчалык сонун болчу базар. Азыр эми караң, эч нерсеге жарабай жатып калды. Биз ушундай бир чоң базар жок кылып алдык да. Биягында дагы атайын адамдар берилген жерге менет кылып, магазиндерин салышкан, дүкөндөрүн салышкан, бирок киши жок. Баягы ужас кинолордогудай эч ким жок, тынч. Мына ушул канча имараттар курулган бойдон калып калды, иштебей туугандар. Ушул Үчкоргонду сагынгандарга Үчкоргон базары